Assalamu alaikum біздің YouTube каналыбыздың көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу мечитке келүүчү момун мусулман бир туугандар. Сиздерге бул жерден азыр бир пайдалуу нерсени көрсөтүп коелу деп тартып жаткан учурубуз. Бул жерде светофорго келесиздер, оңго буруласыздар. Минская мечитке келгенде парковка кылуунун туура жолу. Азыр ол жактан барып парковкага кирүүнүн жолун көрсөтөбүз. Бир канча болду, бир кыйлаңыздар көрүп үйрөнүңүздөр, бир кыйлаңыздар дагы эле тротуардан кирип жатасыздар. Особо сөкпөйбүз. Киргениңиздерде мага эки жактан тең круговой движение типа. Мосттун астына кирсеңиздер болот. Чыкканда деле ушуну менен чыгып кетесиздер, ушул жол менен. Баарыңыздардын жума күнүңүздөр берекелүү болсун, урматтуу мекендештер. Сиздерге көрсөтүү үчүн бул жакка кирген себебибиз. Машина тегиде турат. Но тротуар болуп эсептелинет. Тиги светофордон кирип айланып келесиздер. Эти жактан келип киресиздер. Кайра чыгып туруп, могу жол менен дальше кетесиздер. Азыр мына машиналар тротуардан жүрүп жатат. Билгени бар, билбегени бар. Мост жолдун аркы бети деле ушундай. Кириш бар, чыгыш бар. Урматтуу достор, мына кирип жаткандарды көрдүңүздөр. Вот, бордюрдан кирип жатат. Ошондон эле нараарактан барса, кирип келсе болот бер жактан. Же болбосо мына светофордон киришет пешеходный эми. Бул жактан бир күн болбосо, бир күн сөзсүз түрдө штраф кылышат. Наркы бетте эле ушул көрүнүш. Көрдүңүздөр, жана машина кире албай турат дагы эле. Тетигинде. Пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Жак менен кирсеңиздер болот. Бул жакта метро, бул жагдан выход. Минская метро. Каякта турасыз? Якта? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде Шамил Хазрат. Шамил Хазрат жок болгондо шакирттер келип турат. Поэтому альхамдулиллах, как проповедь, а именно как урок. Альхамдулиллах, и от нас требует наша религия. Усубуль ильм, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, талабуль ильм фаридатун аля кулли муслим ва муслима. Требует знания, это фард для каждого мусульманина и для каждой мусульманки. Сура 102, сура священного Корана. Большинство из вас ее знают, если не все. Сура Ат-Такафур, где Субханаху ва Та'аля сказал: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Это сура Kırgızlar, Özbekler, başka tuğanlar görgөндөр, түшүнгөндөр وقيل أنها مدنية. Некоторые ученые говорят, что она мединская. В чем отличие? Коран разделен на Макия и Мадания. Мекканский период – это до того, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сделал хиджру в Медину. Все, что было. Zakaz kılıyor. Şansı var. Тротуарда тұратын машиналарчы. Тез светофор өтеді. Ошону жаңа биз көрсөтүп өткөн жактан кирсеңиздер эч кандай нарушение болбойт. Абдан суук. Limandağım bugün öte çözdü. Çok geldik. Titrep altında. Parkovkadan çıkıp gelecek жатышат машиналар. Çıkkan boyunca minge koyup ketip kalasыздар. Лайки, шмайки, подписаться.